өзүн тааныштырыш үчүн бул ааламды жараткан. Бул ааламда ошо жаралгандардын арасынан эң шарапаттуусу, эң ыззаттуусу инсан. Ашрафул махлукат. Ошол инсан үчүн Алла ушул ааламды жаратты. Халакту дуния ли ажликум дейт. Дүниөнү силер үчүн жараттым дейт. Ва халактукум ли ажли, ал эми силерди өзүм үчүн жараттым дейт Алла. Бул аба, суу, жер, от, асман, күн, ай, булардын бардыгы инсандын кажети, зарылчылыгы, инсандын рахаты. Ошон үчүн Алла Таалам жаратты. А инсанды ким үчүн жаратты десе? Алла Таалам айтат, мен өзүм үчүн жараттым. Мындайча айтканда, мени таанып, мен берген буйруктарды аткарып, мен тыйган нерселерден тыйылып жашасын деп Алла Таалам мынаке инсанды өзү үчүн жараткандын максаты ушул. Адам атабызды жаратып, оо энебиз жаратып, бейиште шайтандын азгыруусу менен кандайдыр болду, дүйнөгө түштү. Биринчи инсан, биринчи эркек, биринчи аял. Адам ва Хава. Алла Таалам буйрук берди. Факулна биту минха жамиа. Силер баарыңар жерге түшкүлө. Бул жактан түшүп кеткиле. Фа имма яатияннакум минни худан фаман табиа худая фала хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Эми силерге менин тарабымдан жолдомо келет. Ким ошо жолдомону ээрчисе, артынан түшсө, ал дүнүйөдө коркунучта болбойт. Ага кайгы жалатчылыкта болбойт. Жараткан Алла Таала. А башка Кур'ани Каримде куд ушундай эле келет. Кола бито минха жамиан. Силер экөөңөр, бала чакаңар, баарыңар түшкүлө эми. Баадукум ли баадын аду, кейбириңерге душман болуп. Адамдын душманы адам. Фа имма яатияннакум минни худан, эми силерге менин тарабымдан жолдомо келет, жашоонун жолдомосу. Фа маниттаба худая, ким ошо менин жашоом жолдомомдун артына түшө турган болсо, фала ядиллу, ал адашпайт бу дүйнөдө. Вала яшка, бактысыз болбойт ахиретте. Демек тугандар, мынал жерде Алла Тааланын тарабынан жашоонун жолдомосу келет, китептер аркылуу, жана аны түшүндүрүп бере турган пайгамбарлар аркылуу. Ушул Алла Тааланын тарабынан берилген жашоонун жолдомосу. Ким ошо жолдон чыкпай жашаса, 4 нерсени убада берип атат. Коркунуч, буга дүйнө ахиретте коркунуч болбойт. Кыжалат, кайгы болбойт. Адашпайт, бактысыз болбойт. Эң акыркы ошол жолдомону пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам алып келди. Кур'ан алып келди. Кур'ани Карим акыркы Алла Тааланын жолдомосу. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям акыркы Алла Тааланын пайгамбары. Алланын тарабынан толук жашоонун жолдомосун алып келген. Мынакей туугандар. Эми ошо пайгамбарыбыздын чакырыгына лаббай деп, пайгамбарыбыздын чакырыгынын аркасынан акыл эсибизди, бардык сезимдерибизди, мал дүйнө, жан дүйнөбүздүн бардыгын ошого тапшырып жашасак, мына 4 нерсени Алла убада берип атат. Коркунуч деген буга болбойт. Кабырда дагы, өлүмдөн дагы, ахиретте дагы, дүйнөдө да эч кандай коркунуч жок буга. Кайгы, кыжалатчылык болбойт, эмнени жоготтум дегендей. Ошондой эле бу адашпайт. Шайтан буну азгыра албайт. Өзүнө ээрчите албайт. Жана бул бактысыз болбойт. Бүткүл дүйнө биригип, буну бактысыз кыла албайт.
Алла Тааланын уадасы тугандар. Ошон үчүн акыркы жолдомо Кур'ан-ы Карим. Акыркы жолдомо бул. Толук, камил, мукаммал бул. Эч кандай кемчилдиги жок, жетишпей калган жери жок. Толугу менен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Кур'анды 23 жыл түшүндүрүп берди. Жеткирип, ар бир нерсесин ачык айкын баяндап, берип, аманатты тапшырып, анан дүйнөдөн кеткен туган. Мынакей, ошого биздин алдыбызда азыр Кур'ан бар. Кур'ан-ы Каримди чечмелеп берген хадистер бар. Баарыбызга ишенимге байланыштуу, ибадаттарга байланыштуу, мамилелерге, адеп, ахлак, кулк мүнөзгө, жашоо тиричиликке бардыгына байланыштуу жолдомолор бар. Ошол жолдомолордун бири Алла Тааланын тарабынан берилген. Аллага иман келтирүү, ахиретке иман келтирүү. Биздин өткөнкү сабагыбыздагы ахиретке иман келтирүү боюнча болчу. Ахиретке иман келтирүү кандай? Өлгөндөн кийин тирилебиз. Ошондуктан өлгөндөн кийин тирилем деп жашайлы. Өлүп калам, анан эмне болот деп. Жок. Өлгөндөн кийин кайра тирилебиз. Алла кайра тирилтет. Анын далили биз азыр ушул жерде дүйнөдө бар болгонубуз, жоктон бар болгонубуз, ушул эле кайра эле анык далил кайра жок болуп бар болгонго. Алла Таалам баарыбызды жоктон бар кыла алган. Барды жок кылып кайра бар кылып коюу Аллага эч кыйын эмес. Бул бардык бекем ишенимдер менен, шариаттагы далилдер менен, акыл менен дагы далилдер менен, кескин түрдө Кур'ан-ы Каримде айткан. Ошон үчүн Аллага иман келтирип, ахиретке иман келтирип. Ахиретке иман келтирүүдө ичинде бир топ нерселер бар. Биринчиси өлгөндөн кийин тирилүү. Андан кийин ана маселе башталат. Кайда барабыз? Кандай абал болот? Кимдерди көрөбүз, кимди көрбөйбүз? Кылган амалдарыбыздын эсеп китеби кандай болот? Тараза кандай болот? Жараткан Алла Тааланын алдында туруу канча күн болот? Кандай болот? Анын бардыгы кийин ал. Ошон үчүн ахиретке иман келтирүү. Адам баласы ахиретке иман келтирет. Ахиретке иман келтирет. Демек, Алла кабар берип атат. Пайгамбарыбыз айтып берип атат бизге. Не деп? Алла тазиру вазирату визра ухра. Эч бир жан башка жандын жүгүн көтөрбөйт деп атат. Ар бирибиз өзүбүздүн жүгүбүздү көтөрөбүз. Өзүбүздүн түйшүгүбүздү көтөрөбүз. Биринчи ар бирибиз өзүбүзгө жооп беребиз. Валлайса лининсан илля ма саа. Инсанга эмнени бу дүйнөдө мээнет кылып аракет кылса, ошол гана болот. Болду. Канча жакшылык кылды, ошол гана берилет. Канча жамандык кылды, ошол гана берилет. Ошого жараша гана жооп берет. Жакшылыгына, жамандыгына. Башка нерсе эмес. Инсанга бериле турган нерсе мына ушул тугандар. Ва анна сa'яху сауфа юра. Бул дүйнөдөгү кылган жакшы жаман мээнетин сөзсүз көрөт дейт. Ага көрсөтүлөт. Кыймыл аракетинин бардыгын бу дүйнөдөгү жашаган жакшы же жаман баарыбыз билебиз. Ак кара, пайда зыян, сооп күнөө, жакшы жаман экиге бөлүнөт. Ушунун бардыгын бул көрсөтүлөт экен. Тумма жазаахул жазаал ауфа. Андан кийин ага толук акысы берилет. Кемчилдиксиз. Алла Таала бирөөнүн кылган жакшылыгын кемитип, азыраак берип, зулумдук кылбайт. Бирөөнүн кылган жамандыгына көбүрөөк жаза берип, Алла зулумдук кылбайт.
Кандай жакшылык болсо, ошондой анын акысы, сыйлыгы берилет. Кандай жамандык болсо, ошонун жазасы да берилет. Бул ахиретке иман тугандар. Эми Кур'ани Каримде эмне деп атат? Мына Алла Таала айтып атканы, ким менин берген ушу жолдомомдун аркасынан ээрчисе, фала ядиллу, яни фи дунья, дүйнөдө адашпайт. Туура жолдон адашпайт бул. Вала яшка ай фил ахира, ахиретте бактысыз болбойт. Ахиреттин бактылуулугу түбөлүктүү бактылуу. Ким ахиретте бактысыз болсо, ал түбөлүктүү бактысыз. Дүйнөнүн бакыты, бактысыздыгы ахиреттин алдында кыпын. Океандын алдында бир тамчы. Дүйнөнүн чыныгы бакыт ахиреттеги бакыт, чыныгы бактысыздык ахиреттеги бактысыздык. Ошон үчүн Кур'анда Алла Таала айткан: "Куллу нафсин даиqatul maut", ар бир жан өлүмдүн даамын сөзсүз татат. "Ва иннама туwaffawna ujurakum yawmal qiyama", силерге сооп кыямат күнү толугу менен берилет. "Фаман зухсиха анин нар ва удхилал жанна фaqad фаз", ким дозоктун отунан куткарылып, бейишке киргизилсе, мына ушу чыныгы бактылуу болду. "Вамал хаятуд дунья илля матаул гурур", дүйнөнүн жашоосу бир гурурланаганга бир нерсе. Мындай дегени кыйынсынганга бир буюм эле мындай. Мынаны мен мына деп кичине кыйынсынганга эле. Дүйнөнү ошол эле дейт. Ошон үчүн Алла Субхана ва Таала бул жерде бизге эскертип атат тугандар. "Ваман а'рада ан зикри", ким менин зикиримден жүз үйүрсө, яни тадкири, ва хади ва баяни, менин жолдомомдон, менин баяндамамдан, менин эскертүүмдөн ким жүз үйүрсө дейт Алла Таала. "Фа инна лаху маишатан донка", ага тар жашоо берилет. Маишатан донка, жөнөкөй жашоо эмес, даййикатан шадидатан, жүрөгү кысылган, тар болгон, корккон, чочулаган, кыжалатчылык, бай болсо да ушундай болот мунукучу. Ким мени Алла Таала айтып атат, караңгыла. Ким менин эскертүүмдөн жүз үйрө турган болсо, менин берген жолдомомдон жүз үйрүп баш тарта турган болсо, анда угуп алсын дейт. "Фа инна лаху маишатан донка", ага кысылган жашоо берилет. Дүйнөсү канча болуп кетпесин, кандай деген мансапка жетпесин, ага кысылган жашоо берилет. Яни мааниси мындай экен: жамандык менен курчалган, кайгы менен курчалган, кысымдуулук менен курчалган. Далика фит дунья, бул дүйнөдө берилген ага Алла Тааланын тарабынан берилген мынакей бактысыздыктын башы. "Ва нахшуруху яуман кыямати а'ма", жана биз аны кыямат күнү сокур кылып тирилтебиз дейт. Алла Таала айтып атат, биз аны кыямат күнү сокур кылып тирилтип алып келебиз дейт махшар майданга. Бул дүйнөдө Алла Тааланын неmatына бул тебеледи. Жараткан Алланын кудуретине назар салбады, нематтарына назар салбады. Алла түшүргөн китебине, Куранга, Алла жиберген акыркы пайгамбары Мухаммад алейхиссаламга бул ошодон жүз үйүрдүбү, эми өзүнөн көрсүн деп атат. Бул дүйнөдө ага тар жашоо, кайгы менен курчалган, күнөө менен, жамандык менен курчалган. Ахиретте "Ва нахшуруху яуман кыямати а'ма", кыямат күнү биз аны көр кылып тирилтебиз дейт. Ал бейиш көрө албай калат экен да. Бейиш көрө албай калат экен. Алла. Бейишке эми кирбегенден кийин Алланы каяктан көрсүн эми? Бардык жакшылыктан бул көзү көр болот. Сокур кылып тирилтебиз. "Сумма рададнаху асфала сафилин", биз кийин аны дозоктун эң түбүнө жеткиребиз дейт ошо.
ушунчалык акыл берсе, мени бул айван эмес го бул. Пайгамбар жиберип атса, китеп түшүрүп атса, эскертүүлөрдү берип атса, кээде кырсыктарды берип дагы сабак албаса, не болсун эми ал? Каяка барат эле? Сумма рададнаху асфала сафилин. Биз аны эми дозоктун эми түбүнө буна жеткиребиз. Мындайча айтканда фа анзална алейхи шариа. Биз ага шарият түшүрдүк эле. Шарият деген эмне туугандар? Шарият деген Алла жакшы көргөн жашоонун жолун шарият деп коет. Не деп коет экен? Алла жакшы көргөн жолду айтат. Тарика махмуда. Ошону шарият деп коет. Ва байянна лаху ма юдурруху ва ма янфауху ала алсинати русул алейхиссалату вассалам. Биз ага шарият түшүрдүк, жана ага ачык айкын баяндадык эле дейт. Пайгамбарлардын тилдери менен эмне нерсе пайда, эмне нерсе зыян. Ушуну айттык эле дейт. Анан эмне болду? Бул болсо ошо шарияттан жүз үйүрдү. Айтылган нерселерди эске албады. Эми ошонун натыйжасы Алла Таала натыйжаны баян кылат. Жакшы амал кыл, ошонун результатын Алла Таала баяндап берет. Жаман амал кылсаң, ошонун результатын, натыйжасын Алла Таала баяндайт. Кандай акыбети эмне менен, концовкасы эмне менен бүтөт дүйнөдөгү. Ахиреттеги кандай болот, ошону Алла Таала баяндап берет. Мүмкүн алдап койдум, эч ким билбей калды жүрөм деп. Токто, шашылба. Кыргыздын накыл сөздөрү бекер эмес. Калптын казаны кайнабайт деген. Бир алдайсың, эки алдайсың, үч алдайсың. Ушу ойдон кетип барасың, сен ойлобо, сенинче бириң эки болбойт, эч качан ишиң оңунан чыкпайт, жүрөгүң тынчтанбайт. Алдаганда деле мени ал алданып калды. Сен алдап алдың, үйүңө келгенде деле жүрөгүң тынчтанбайт. Туура эмес кылдың. Ошон үчүн бунун акыбети жакшылык менен бүтпөйт туган. Мынакей, эмне деп атат эми? Буну эң дозоктун түбүнө жеткиребиз. Эмне үчүн десе, бул ошону тандабады өзү. Жана өзү кайсы деңгээлге түштү? Айвандардын деңгээлине түшүп кетти го бул. Адамдардын эмес, айвандардын деңгээлине түшүп кетти. Адамгерчилик деген касиет бунда калган жок. Адамгерчиликти касиет тугандар адамда толук болот, жана түптөлөт, ошондо сиңип кала турганы ал шарият менен гана. Уяттуулук, кишпейилдик, кеңпейилдик, кечиримдүүлүк, мейлиби, жөнөкөйлүк, тазалык, булардын бардыгы шарият менен гана калат. Алла Таалам түшүргөн, бизди жаратуучу түшүрүп атат бизге. Бизди ушу жол таппай калбасын деп. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде Алла Субханаху ва Таала айтып атат. Эмне биз аяхсабул инсану аютрака суда? Инсан не деп күмөн кылат? Бекер эле, максатсыз эле жаралдыбы? Эч кандай Алла Таалам жаратып туруп эле тек койдубу бизди? Каалагандай жашай бергиле, каалагандай сүйлөй бергиле, каалагандай жей бергиле, каалагандай бол. Андай эмес. Алла Таала бизге сөз буйруктарды берген, тыюуларды берген. Аткара турган нерселер бар мойнубузда, сактана турган нерселер бар мойнубузда. Ошон үчүн Алла Субхана Имам Шафи рахматуллахи айткан буну. Эмне максатсыз эле оюн жолбосо мындай бекер ушундай Алла Таалам жаратып койдубу? Эч кандай буйрук бербей эле. Сизге бизге жан бериптир, жоктон барып акыл бериптир. Эми эч кандай буйрук бербей эле Алланын акысы жокпу бергенге? Оңолгун, жакшы иштерди кылгын, жаман иштерди кылбагын деп айтканга Алланын акысы жокпу? Андай кылбай эле бизди жаратып койду дейсизби? Жок, мүмкүн эмес. Ошого айтып атат мынакей. Демек, инсандардын кээ бири Алла Таалам түшүргөн шариятты биздин пайдабыз үчүн түшүргөн эле. Ошого көз салбагандыктан, Алланы укпагандыктан, пайгамбарды укпагандыктан айвандардын даражасына түшүп кетет. Бу дүйнөдө дагы, ахиретте дозоктун түбүнө түшөт дейт. Башка инсандар кандай? Машаалла.
Алар иман келтирет. Иллеллезине аману ва амилус салихат. Албетте, иман келтирип жакшы амалдар кылгандар фалахум ажрун гойру мамнун. Аларга бериле турган ажыр, сооп түгөнгүс. Алла Таала гойру мамнун, яни мактуу, үзүлбөй турган, абадан, эч качан түгөнбөй турган, токтобой турган сооп берилет экен. Ким иман келтирип эле амалын оңдоса, иманын бекемдесе, иманын толуктаса туугандар, жана денесинен чыккан амалын дурустаса, экеле нерсени кыл деп атат биздичи. Жүрөгүңдөгү иман, имандын борбору, имандын жайы жүрөк. Амалдын жайы болса, амали салих, дене мүчөлөр. Чачыңыздан тартып, тырмакка чейин. Эркек кандай чач коюш керек, аял кандай чач коюш керек. Тырмакты качан алыш керек. Бардык денеге мүчө тиешелүү, ушул жерден амалыңды оңдо деп атат, бүттү маселе. Акыйкат бул. Калган сыртыбызда курчап турган долларлар, сомдор, дүниелер, алтын күмүштөр, кендер, үй, мал, мүлк, булардын баарды утурумдук сыноо. Сизге берилди, алынат, все. А сиздин амалыңыз түбөлүктү кала турган ушул. Бизден эч качан ажырабай турган нерсе ал. Чынчылдык сизден ажырабайт. Жалган сизден ажырабайт. Зулумдук сизден ажырабайт. Таквалык сизден ажырабайт. Капырлык сизден ажырабайт. Иман сизден ажырабайт. Кимиси менен достошосуз, кимиси менен кучакташасыз. Кимисин сиңиресиз өзүңүздүн жан дүйнөңүзгө. Кайсынысын? Демек биз инсандын денеси, руху өтө баалуу. Буну дүйнөгө теңдей турган нерсе эмес бул. Дүйнө менен баалай турган нерсе эмес бул. Алла Таалам шундай улуу кылып жараткан. Валакад каррамна бани Адам. Адам баласын Алла Таалам сый урмат берген үчүн. Ошон үчүн мына бейиш адам баласы үчүн. Дозок адам баласы үчүн. Адам баласы үчүн. Бардык Алла Тааланын тарабынан түшкөн китептер адам баласы үчүн. Пайгамбарлар жиберилди адам баласы үчүн. Бу дүйнөнү Алла Таала биз үчүн жаратты, карачы. Эми ушунча дүйнөнү биз үчүн жаратса пайдалансы деп. Анан биз Алланы таштап, тааныбай, шүгүр кылбай, коркпой, үмүт кылбай, аткар дегенин кылбай, ташта дегенден тыйылбай, кантип ошол адам бактылуу болушу мүмкүн? Мынаке Кур'ан-ы Каримде эмне деп айтат? Ошон үчүн жараткан Алла субханаху ва таала иман келтирип, шариятына амал кылып, улуу даражаларга көтөрүлгөн адамдар ал аз болот. Жакшы адамдар аз. Жакшы адамдар аз. Иман келтиргендер, насаат алгандар, шүгүр кылгандар, бейишке кире тургандар, туугандар аз. Кур'ан, хадистин айтуусунда булар аз деген. Алла Тааланын бейиши да кең, дозок да кең. Бардык адамдар бейишке кирсе жай бар. Бардык адамзатты дозокко киргизсе да жай бар. Бардыгында жай бар. Дозок айтат, хадисте келет. Бардыгын киргизгенден кийин дагы дозоккуларды хал мин мазид, дагы барбы дей береткенде. Алла Таала анан кийин оозун жабат аны. Болду дей калат аны. Бейишчи. Алла субханаху таала бейиш киргизгенде дагы эле бош жай. Хадистерде келет, Алла Таала жаратат экен дагы, субханаллах. Бу дүйнөдө эмес, ахиретте. Ошолорду бейишке киргизип толтуруп коет экен. Хадисте келет, пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи ва саллям, ар бир инсан дүйнөгө төрөлгөндө бирден орун бейиште, бирден орун дозокто болот. Менде, сизде, ар бирибизде бейиштен да ордубуз бар, дозоктон да ордубуз бар. Мына 6 миллиардга жакын капырдын дагы бейиштен орду бар. Дозоктон да орду бар.
Эми bu dünyaya gelgenden keyin Allah'ın joldamosun, akırkı kitebin, akırkı paygambарын iman keltirip артынан жүрсө, бейиштеги ордун алат. Дозокту ордун таштайт. Кудай сактасын, андан 100 үй үрсө, дозокто ордун алат баягы бар. Бирок бейиштеги ордун алдырып берет да. Мына маселе туган. Ошон үчүн бизге ыктыяр берилди. Тандоо берилди. Динде мажбурлук жок. Иман мажбурланып иман келтирген иман эмес. Ал мен сени атып салам алды. Иман келтир. Мен иман кел. Ал иман Алланын алдында кабыл болбойт ал. Мен сени өлтүрүп салам, иман келтир. Кантип? Мен тили менен иман келтирдим деп жүрө, иман тилдеги эмес да. Ал жүрөктөгү нерсени айтат. Ошон үчүн ла икраха фид-дин. Динде мажбурлоо деген нерсе жок. Мажбурлоп динге алып келе жок. Ыктыяр, тандоо. Алла субханаху ва таала тандоо берген. Ва хадайнаху надждайн. Карап тургандай Алла таалам боорукер. Пайгамбарды жиберип, Куранды жиберип, эми тандоону берип койду мына. Сенин да бир нерсе болсун да. Эчтекени жибербей, эчтекени түшүрбөй туруп тандоо бергенде дагы адилеттүүлүк эле. Эми Алланын боорукелдик, айкөлдүүлүгүн караңыз. Пайгамбар дагы жиберди, китеп дагы түшүрдү. Тандоо берип атат. Кандай бизге жеңилдикке бизди чакырып атат, карачы. Болбосо жаратып туруп, ва хадайнаху надждайн, эки жолду биз инсанга көрсөтүп койгонбуз. Эки ашуу бар. Кааласаң бейиштен ашып өт, бейиштин жолу менен. Кааласаң дозоктун жолу менен. Шайтандын чакырыгына угасыңбы же пайгамбардын чакырыгына угасыңбы? Мына кетип анда. Ошон үчүн Алла таала берди аз иллаллазина аману ва амилус солихат фалахум ажрун гайру мамнун. Бирок бардыгы эле дозоктун түбүнө түшө бербейт. Иман келтирип, амалын оңдоса, амалын түшүндүк, сүйлөгөн сөзүн оңдосын, тилин оңдосын, көз карашын оңдосын, уккан сөздөрдө кулагын оңдосын, алкымды оңдосын, оюн оңдосын, ниетин оңдоп, путу колун оңдоп, бардык жерин. Ошондойлорго амали салих дейт. Алла таалам түгөнбөс сооп берип бар дейт аларга. Бүтпөс, түгөнбөс, өчпөс, жок болбос. Алла таалам сооп берет экен. Сооп, элестетип көрүң. Бүтпөйт да. Алла айтып атса, ким аны бүтүрө алат? Любой сан бүтөт. Триллиард, бирлиард, неге барсаң бар бүтөт. Бирок Алла таалам бере турган сообу бүтпөйт. Бейиш түбөлүктү, бериле турган сооптор түбөлүктү. Бериле турган жыргалчылык, бериле турган бактылуулук түбөлүктү. Мына кем бейишти. Куранда ва ма актарун нас валау хараста би муъминин деп койгон. Сен эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, канчалык талап кылсаң дагы адамдардын көбү иман келтирбейт деди. Адамдардын көбү иман келтирбейт. Алла айтып койду буну. Ва ин тути актара ман фил ард юдиллук. Эгерде сенчи жер бетиндеги адамдардын көпчүлүгүнө баш ийсең, сени адаштырып салат дейт. Анаке. Андан кийин анын Кур'анда фама юкаддибука ба'ду биддин. Кайсы нерсе сени жалганга чыгарттырды. Ушунчалык Алла субханаху ва таала далилдерди алып келип көрсөтүп, ачык айкын алып келгенден кийин биддин деген жерде мааниси акысы бериле турган. Дин дегендин эки мааниси бар. Дин деген мынакей ислам динди карманган дин, шариаттагы терминология менен. А негизги буну сөздүктөгү мааниси дин деген жаза. Жаза кандай? Жаза дегени жакшы иш кылсаңыз, сыйлык менен Алла таала урматтайт, сыйлайт, берет да. Жаман иш кылса, анын дагы акысын берет. Аны жаза менен жазалап. Арабтарда жаза деп эки сөзгө тең айтыла берет. Бизде көбүнчө жазалаганды
жаман кылмыштуулукка жазаланат. Демек Алла субханаху ва таала дин дегенде мааниси акысын берүү. Жакшылыктын акысын Алла таала сыйлык менен берет, сооп менен берет. Жамандыктын акысын Алла таала жаза менен берет, жазалап. Ушу экөөнү тең ушу акысы берилип аткандын аты дин. Дин деген сөз ушул. Себеп ошону мына жерде азыр айтып атканы фаяума иди юваффихимуллаху динахумул хак ян жазахум. Кыямат күнү Алла таала алардын динин, мындайча айтканда, алардын акысын толугу менен берет деди мына. Бул бир. Малики яумиддин деп Куранда окуп атабыз го, Фатиха сүрөдө бир күндө 32 жолу. Ошо Малики яумиддин деген Малик деген бадыша, яум деген күн, дин деген акысы. Акысы бериле турган күндүн бадышасы. Котормос ушундай. Акысы бериле турган ар бир жакшы сөздүн, амалдын акысы бериле турган күндүн бадышасы. Ар бир сөз, жаман сөздүн жана амалдын акыс жазасы бериле турган күндүн бадышасы Алла деп атабыз. Бир сөз менен айтканда, жакшы жамандын акысы бере турган күндүн бадышасы Алла. Малики яумиддин. Кыямат күнүнүн бадышасы. Хадисте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Алла таала мындай дейт: "Анал малик, ана дайян" дейт. Дайян деген ушул. Акысын берүүчүмүн деген сөз. Мен бадышамын, мен акысын берүүчүмүн дейт. Субханал малики дайян. Эсиңиздерде барбы? Качан, каерде айтат? Рамазанда, Рамазанда тасбихте айтат го. Субханал малики дайян. Ал-маруф бил ихсан, эсиңиздерде? Ушу дайян акысын бере турган. Демек, айю шайын яджалука айюхал инсан мукаддибан биддин айл жаза вал хисаб. Кайсы нерсе, эй инсан, сени жалганчы кылып койду? Ошол кыямат күнү бериле турган акысын жалганга чыгара турган кайсы нерсе кылды сен? Аны эмне үчүн жалганга чыгарып атасың? Бир суроо. Кыямат күнү жакшылыктын акысын берет, жамандыктын жазасын берет деп атабыз. Сен ушуну жалганга чыгарба. Имансыз болуп каласың. Себептен бу дүйнөгө адам келгенден кийин, жакшы жаман кылгандан кийин акыл деле айтат да, бунун акысы берилиш керек дейт. Не кылыш керек экен? Акысы берилиш керек дейт. Ошону Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге чечмелеп берип койгон. Демек кыямат күнү кайра тирилүү акыйкат. Кайра Алла субхана ва таала бунун бардыгын бизге берет. Куранда Алла таала айтат: "Лияджзияллазина асау бима амилу ва яджзияллазина ахсану бил хусна." Эмне үчүн Алла таалам кыямат күндү жашырып койгон? Кыямат качан болот? Качан болот? Эч ким билбейт Алладан башка. Эч ким билбейт Алладан башка. Бир дагы периште, бир дагы пайгамбар билбейт. Бир инсан, бир жин билбейт. Алладан башка. Алла кыямат күнүнүн качан болуусун жашырып койдум. Эмне үчүн дейт? Жаман иш кылгандардын жазасын бериш үчүн, жакшы иш кылгандардын сыйлыгын бериш үчүн дейт. Ошон үчүн Алла таала жашырып коюптур туугандар. Бул акыйкат. Бул чындык. Дүньө биздин руханиятыбызды булгады. Жүрөгүбүздү булгады. Акыйкатты түшүнүүдөн тоскоол болуп калды ушу дүньө. Мал, мүлк, мансап, байлык, бийлик, мына дүньөдөгү бардык нерселер акыйкатты түшүнгөнгө тоскоолдук кыла тургандар бар. Акыйкат Кур'ан. Эгерде биз Кур'анды окусак, байлыктын дагы, бийликтин дагы, мансаптын, дүньөнүн да бизге зыяны тийбейт. Кур'андын жолдомосун кармансак, булардын бардыгы биздин жакшылыгыбызга иштейт. Кур'андан жүзү жүрсөк, жамандыгыбызга иштейт. Жамандыгыбызга иштейт. Бул акыйкат нерсе. Адам өкүнүп калат, өкүнгөнү кеч болуп калат. Мейли. Канча 300 жыл жашайсызбы? 200 жыл жашайсызбы?
же 100 жыл жашайсың. Адам қанша құтырышы мүмкін. Бирок Аллах акбар, ақиқаттың пардасы ашылғанда кеч болып қалады екен да. Бардығын Құранда айтып қойған бұны. Ошон үчүн алдына Алла Таала ескертүү берип атат. Пайгамбарыбызга айтып атат: "Вадаккир фа инна дикра танфаул муъминин." Ey Muhammed, sen estetip turgun. Estetip koysana. Анткени эстетүү иманы бар кишиге сөз пайдасы тиет. Иман эле болсо, кыпындай болсо жүрөктө дагы бул эстетүү, эскертүү сөз пайдасы тиет. Иман эгерде жок болсо, ал маселеде биз жокпуз пока. Пайдасы тиеби тийбейби Алла билет. Бирок Курандын айтуусу: "Вадаккир фа инна дикра танфаул муъминин." Имандууларга пайдасы тиет. Allah Kur'an-ı Kerim'de айтат: "Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa ve annakum ilayna la turja'un? Fata'ala Allahul malikul haq. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim." Sizler emне деп күмөн кыласыңар? Ey адамдар. Алла Таала айтып атат: "Ey адамдар, силер эмне деп ойлойсуңар? Биз силерди бекер эле жараттыкпы?" Я. Эмне деп ойлойсуңар? Силер биздин алдыбызга кайтып келбейсиңерби? Кара. Эки суроону Алла Таалам кандай коюп атат бизге? Эмне деп, сен оюң кандай, сен күмөнүң кандай? Биз сени эмне максатсыз эле жараттык? Бир тамчы суудан, атанын белинен чыккан суудан, ушундай сага бардык мүчөлөрдү бекер эле бердикпи дейт. Ушунчалык бир тамчы суудан этап менен алып барып, канга айлантып, этке айлантып, сөөктөрдү, муундарды курап, тургузуп, бардык нервтериңердин баарын иштетип, клеткалардын бардыгы, жүрөктөрдү соктуртуп, кандарды айлантырып, бардык нерселерди ушун силер эмне деп ойлойсуңар? Ушуну бардыгын биз бекер эле кылдыкпы дейт Алла. Абас деген сөз ушундай. Пайдасыз, максатсыз, абас дейт. Ушу максатсыз да ушуну кылып койдук деп ойлоп атасыңарбы силер? Дейт. Карачы, Алла бизге кандай суроону таштап, акыйкатты бизге ачып атат. Кичине аркага кайтсаң, туулган күнүңө кайтсаң, туулган күндө ар жерде вечеринка кылып кыйкыра бербей. Чындап эле туулган күнүң барго, ошону ойлосоң, бул дүйнөгө эненин ичинен чыккан күндү ойлосоң, сен кандай эле? Эненин ичинен кантип чыктың, эсиңде барбы? Эненин ичиндеги жашоо кишини эсте барбы хоть? Чуть-чуть. Андан мурдагычы? Эненин боюнда болуп кыйнадың сен энени. Толготу өзүнчө, төрөсү өзүнчө. Ага чейин токсикозасын айтпай эле кой. Ага чейин ойлоп көрсөң, Алла Таала эмне дейт? Ушунун бардыгын, ушу бир тамчы суудан ушунча нерсенин бардыгын сага белек кылып, сонун кылып, кооз кылып, керемет кылып сага тартуулап берип, бүгүн тургузуп койсок, көрө турган, уга турган кылып койсок, сен эми ойлоп атасың ушунун бардыгын бекер кылдык деп. Алла Таала бекер жаратып, бекер мындай кылгандан таза зат. Бекер жаратпайт Алла Таала, пайдасыз жаратпайт Алла Таала. Ма халакта хада батила. Алла максатсыз жаратпайт. Алла Таала ушуну айтып атат. Бир тамчыдан жаратып, инсанды ушунда керемет кылды дагы. Эмне кылып койду эми? Мына. Эми силерге биз тараптан силердин пайдаңар үчүн, силердин оңолууңар, силердин бактылууңар үчүн биз силерге жолдомо беребиз. Ошо жолдомону пайгамбарлар аркылуу жиберебиз. Алланын акыркы жолдомосу Кур'ан, акыркы түшүндүрүп бере турган пайгамбары Мухаммад алейхиссалам. Эми бизге эки эле нерсе калды. Угайлы, баш ийели. Сами'на ва атa'на. Сахабалардыгын Алла Таала ушунусун мактады.
уқты. Ақиқатты уқты бұлар. Şu alamның қожайынды хозяин. Елестетсеңіз, аламның хозяин. Қожайыны бар да, иесі бар да бұл. Ошоны уқты. Анам не қылды? Уққаннан кейін екіншісі ата-ана атқарды. Уққаннан кейін атқарбай қойған жоқ. Қарсы шыққан жоқ. Қош көңіл болған жоқ. Атқарышты. Нәпсіге қарсы шығышты. Шайтанға қарсы шығышты. Жаратқан Алла бұларды көтерді. Құранда Алла Тағала зикір қылып, қиямат күнге шейін оқи тұрған қылып қойды бізде. Мына сахабалар қандай еле деді. Сами'на ва атa'на деді болды. Ла нуриду минкум жазаа ва ла шукура. Біздің қалағанымыз Алла, іздегеніміз Алла. Башқа еш нәрсені. Қылауыз жақшылық, алауыз пайдасын Алладан болды. Аллардың ұраны ұшыл болды сахабалар. Адамдар аларды әлі, жақындар өткен. Мұнакер туғандар не дейтем? Айтып өтеді екіншісі. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Сіздер не деп күмән қыласыңар? Мейлі, азыр хотя бы біріншісіне дағы біз сіздерді не бекер еле, мақсатсыз еле жараттық бұ, қандай күмән қыласыңар деп. Бұға ақылыңарға келбесеңер, хотя бы анда екіншісіне келіп қаларсыңар деген мақсатта не деп күмән қыласыңар? Біздің алдымызға қайтып келмейсіңер өтеді. Уже бұл серьезный бұл ұрдар. Бұл уже серьезный соққы да бұл. Тамаша емес та? Сен келбейсің біздің алдымызға дейді. Аллаху акбар. Кім барбайды екен Алланың алдына? Кім барбайды? Матаннас хаттал анбия. Адамдар дүниеден өтіп, пайғамбарлардан бетер өтіп кетті. Алланың алдына сен біз кім? Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам адам заттың мырзасы дүниеменен қошташты. Иннака маййтун ва иннахум майитун. Ей Мұхаммад, сен әлбетте қошташасың дүниеменен. Алар да кетеді, сен да кетесің. Бізге кеме? Ошынша Алла Тағала айтады. Ва аннакум ла илайна ла туржаун. Сілер біздің алдымызға қайтып келбейсіңдер өздері. Ошы екіншісі бізде кішкене ойға отады. Алланың алдына барады екенбіз, даярданып барайлы. Алланың алдына барады екенбіз, Алланың кітебін оқып, ұғып, емне деп атады. Бізден не талап қылып атады? Бізге не, бізден нен Алла Тағала қалап атады? Анықтабастан барып қалсақ өлдік тияқтанды. Құран бізге жеткен. Ва иннама алейкал балаг ва алейнал хисаб. Ей Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям, сенің мойныңдағы іш бар ғой, жеткіру ғана. Құранды жеткіріп қой, бүтті. Есеп кітеп алу біздің мойнымызда. Құранға есеп кітеп алу біздің мойнымызда. Не дейді Алла Тағала? Фата'ала Аллахул маликул хақ. Алла Тағала бадыша, ақиқат, та'ала, барлық айыптан таза зат Алла Тағала. Жоғары, ұлы, биік. Ла илаха иллаху. Андан башқа сыйынғанға лайықты зат жоқ. Роббул аршил карим. Ал Алла субханаху ва та'ала аршил карим, сыйлы арштың робы. Кереметті арштың робы Алла Тағала. Арш деп қойып тұрғанда. Трон дейді орыстар. Арш Алланың ең қоз, ең чоң мақлуғы. Алла Тағала 7 жер 7 асмандан чоң. 7 жер 7 асман, курси, мурси бірігіп тұрып, арштың алдында вообще қыпын. Арш дағы бұлардың барын беріп, Алланың алдында қыпындан да қыпын. Кішінекейлік жағына көз салсаң, аяғы жоқ. Алланың ұлылығы, чоңдығы жағына көз сала тұрған болса, шегі жоқ, аяғы жоқ.
Аллахның құдіреті, илими, Аллаху акбар, кең. Не деп айтып жататыны мына жерде? Оқып тұрыңыз не дейді? Алла субханаху ва тағала бұл жерден бізге ескерту беріп жатады. Ей, пенделерім, шариат түшіріп атам, ошол шариатта сіздердің оңолуңар бар. Жана сіздерге жақшылық дүниеде, ақиретте бақтылыңарға жолдомо бар. Жана сіздерге ескертулер бар. Бұзықылықтан, дүние ақиретке бақтысыздықтан. Құран, Карим, шариатымыз, ұғып алыңыз. Құранда не бар деп айтышы мүмкін. İçinde mi dedi? Düşünmedim degenler var, tövbe kıldım. Kur'an-ı Kerim'in içinde sizdin, bizdin oğlumuz var. Neyimiz var ekene? Bardık adamzattın, insanlardın, cinlerin oğlusu var. Ne var aytayım? Kur'an'da ne var eken? Eki sizdin, bizdin, iki dünyadaki baktılılığımız var. Bir. İkincisi, Kuday saktasın. Eskertülerimiz var. Kur'an'da Allah Teala eskertü vergen de. Emniden eskertü ver otat? Emniden Allah Teala korkut otat? Buzukuluktan. Buzukuluktan. Kan tögüdön, kılmıştılıktan, günölörden, aramdıktan, baktısızlıktan Kur'an-ı Kerim'de eskertüler var. Mına Kur'an'da ne var deseniz. Ушундай маанини өзүнө камтып алган акыйкаты менен, далилдери менен кереметти Кур'ан менен дос болойлу. Ахиретке болгон иманыбыз бекемделет, Аллага болгон сүйүүбүз күчөйөт. Аллага болгон шүгүрүбүз күчөйөт. Адам баласы күнөөдөн арылып, күнөөдөн качканга, күнөөнү таштаганга, хотя бы азайтканга пикир туулат сөз. Kur'an окуган адам буга чейин эмне болгонуна ой жүргүзөт, эмне болооруна да ой жүргүзөт. Kur'an окубаган адам, туугандар угуп алыңыз, ал акыр алдын ой жүргүзбөй калат. Мына эле дүние көрүнүп эле, ушул экен. Ошон үчүн Кур'ан пайгамбарыбызга түшкөн, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына нерселердин бардыгын айтып койгон. Бул дагы болсо жин менен инсанды кайрадан Алла Таала жаратканга шариаттын, Алла Тааланын шариятынын данышмандылыгы ушул. Эсептейт Алла Таала, амалдардын акысын берет жараткан Алла Таала. Ошон үчүн Кур'анда мындай деп койгон: "Инна илейна иябахум." Албетте бизге алардын кайтуулары. Сумма инна алейна хисабахум. Андан кийин биздин жоопкерчилигибизде алардын эсеп китеп алуу. Эки нерсени. Пенделерди мен жараттым, кой бердим. Сыноо дүйнөгө. Эми булар кайтып келет мага дейт Алла Таала. Так, кайтып келгенден кийин эмне болот десе, эсеп китеп мен өзүм алам дейт. Алла Таала эсеп алуу үчүн жараткан Алла субхана ва тааlanın sıfatı var. Hasib деген. Ne деген sıfatı var gene? Hasib деген. Sari'ul hisab. Öte tez esepti. Ушунча триллиардтарды кандай эсептейт? Эч кандай кыйын эмес. Жараткан Алла Таалага эч кандай кыйын. Ушунчанын бардыгын жоктон баргыла алган, бардыгын акыл эс берип, бардыгын контроль кылган, бардыгын дүнүйөдөн кайтарып кетип калган. Эсеп китеп агам не Алла Таалага эч кандай кыйын эмес. Ла илаха иллаллах. Албетте залым менен адилеттүү эч качан тең болбойт. Жакшы менен жаман, оңолгон менен бузулган, бейиштик менен дозоктук, билимдүү менен билимсиз, ак менен кара, көр менен, сокур менен, көзү бар адам тең болбогондой. Булар тең мүмкүн эмес. Ам naj'alul ladina amanu wa amilus solihat kal mufsidin fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Allah Taala дейт, эмне иман келтирип жакшы амал кылгандарды жер бетинде бузукулук
кылгандарга теңеп коебузбу? Ошондой кылып коебузбу? Жок. Же такваларды, фасык фажырларды? Калла. Мүмкүн эмес. Абу Лахаб пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын номер 1 душманы. Ушул дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат эле өзүчү. Эй Мухаммад, биз сенен чынчылдыктан башка эч нерсени көргөн жокпуз дейт. Иманга келбегени кара. Бирок пайгамбарыбызды билет эле, бир өмүр жашаган ошолор менен өмүрүндө алдаган эмес да. Кыянат кылган эмес. Кыянат кылган эмес. Тугандар, ахиретке иман келтирүүнүн таасири жүрөктөргө жана адамдын жандарына өтө зор. Ахиретке иман келтирген момун адамга, момундун напсисинде, жүрөгүндө өтө күчтүү таасирлер бар. Акылында, балки мындай деп айтсак болот, бардык сезим органында. Анткени кайсы адам ахирет бар экенине ишенсе, ал сөздөрүндө, иштеринде эртеге жооп берем деген абалда жашайт да. Мынаны караңыз. Макулбу? Ким ахирет бар деп ишенсечи, ишеним ушул жерде туруп атат. Ал адам уже ар бир сөзүмө жооп берем, ар бир кылган ишиме жооп берем деген сезим менен жашайт экен да. Мынакей таасири кандай? Андай болгон соң, ал эмне нерсени ахирет алдыга жылдырып атат, акыркыга таштап атат, жашырып атат, ашкерей кылып атат, бунун баардыгын эсептеп жашай баштайт болчу. Мына ушул нерсе адамдын чынчылдыгына, амалдын оңолгонуна, коомчулукта жакшы болгонго түрткү болот. Алланын пенделерине жакшылык каалаганга түрткү болот. Аманатты бергенге, келишимди аткарганга, жараткан Алла Тааланын тарабынан берилген милдеттердин үстүнөн чыкканга, мал, жанды туура иштеткенге, мунун баардыгы мына ушуга болот. Алла. Себеп жер асманда Алладан жашырынган кыпын нерсе жок туганда. Wa in kana misqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Kur'anda Allah Taala айтат. Эгерде сарыкычынын дан ошончо салмагынча болсо дагы атайна биха. Биз алып келебиз ошону. Жана биз эсепке жетиштүүбүз дейт Алла Таала. Сарыкыпын, сарыкычы бар го. Ошончолук дагы кичинекей ушунда жакшылык кылсаңыз, Алла алып келем дейт ошону. Ушунчалык жамандык кылса, аны да көрсөтөм дейт. Эсеп китепке Алла Таала жетиштүү дейт. Демек тугандар, биз ишенейли, мусулманбыз. Кандай деп пайгамбарыбыз айтып коюптур. Алла Таала айтып атат мына. Эртеге эсеп китеп бар. Ошон үчүн бүгүн эле амалыбызды оңдогонго аракеттенейли. Дүнүйө эмне болуп атат, кандай болуп атат, ага көп эме кыла бербей. Ар ким өзү үчүн жооп берет. Сиз өзүңүз үчүн жооп бериңиз. Шайтан ушундай кылып мээңиздичи башка жака салып, ана эмне болуп атат, мына эмне үчүн кылдат, ошентип атып өмүрүңүз бүтөт, кетти тияктан. Демек, фал иману бил ахира фихи ислаху дунья ва мужтамааха. Аллаху акбар. Ахиретке иман келтирүүдө дүйнөнүн оңолуусу дагы бар, коомчулуктун оңолуусу дагы бар тугандар. Ва ислахул ахира, ахиреттин оңолуусу бар. Кандайча иман, ахиретке иман келтирүүчү адам баласын мээнетке, жакшы амал кылганга, оңолгонго түрткү болот. Жалкоолуктан, алсыздыктан, кайдыгерлик, күнөөлөрдөн токтотот аны. Себеп дегенде адам баласынын жаны, жан дүйнөсү, напсисичи бул келечекке даярданганга жаралганда, мындай карап туруңуз. Азыр жаш балдарыбыз бар, мектеп окуучулар, жаш балдар. Булар келечек ойлобойт. 5 жашар, 6 жашар, 1-ci класс, 2-ci класс, 5-ci класс. Эртеге үйлөнөм, бала чакалуу болуп, ана кантип жашайм, аны кантип багам,
Emne алар ойлонбойт аны. Мектепти бүткөндөн кийин акыл эскиче тола баштадыбы? Эми ойлоно баштайт болчу. Кантип тиричилик кылам? Өзүмдүн жанымды кантип багам? Чоңойгансам кантип үйлөнөм? Ал бала чакамды кантип келечекти ойлоно баштайт. Акыл тола баштады да. Негизги келечек өлгөндөн кийинки. Ошого даярдануу. Биз азыр даярданып атабыз. Күзгө даярданабыз. Эмне болуп атат күздүктөр? Күздө эмне болот? Кийинки жылга даярданабыз. Мен өлүп калсам бала чакам эмне болуп калат деп даярданабыз. Кантип тамак жейт, кантип жашайт деп даярданасың. Кичине бир нерсе кылып берип коеюн дейт. Любой адам. Кичине мында бак кылып берип коеюн, бир дүкөн ачып берип коеюн, бир нерсе кылып берип коеюн деп. Алдына ала келечекти ойлоп даярданып атат. Бул даярдануу, алдына ала даярдануу угуп алыңыз. Адамдын жаралуусунда бар. Адам баласынын жаралуусунда Алла Таалам жаратканда алдына ала даярдануу деген сезимди кошо жараткан. Эми бала чакама, небере чебереме бир нерсе кылып коеюн деген кылып деле калышың мүмкүн, кылбай деле калышың мүмкүн да. Бирок билип коюңуз. Ахиретте ал точно барам. Бул дүйнөдөгү мүмкүн, бирок тиягы уже чындык ал. Ошон үчүн адам баласына Куран менен хадистин таалимдери ахиретке даярдануу сезимин ойготот. Ойготкула сезимди. Куранды окусак, хадисти окусак, ахиретке даярдануу сезими ойгонот. Азыр мисалы кандай бала чакабыздын келечегине биз даярдык көрөбүз. Кудум ушундай сиз өзүңүздүн келечегиңизге, ахиретке даярдык көрүңүз дегенди ойготот Куран. Буну караңыз туугандар. Бул деген маани эртеге өлүп калды деп аткан маани эмес. Жоксо тезирээк өлүп калды деп аткан мааниде эмес. Бунун мааниси наоборот, кечирээк өл. Көбүрөөк жаша. Көбүрөөк жакшылык кыл деген мааниде. Көбүрөөк канча Алла өмүр берсе, ошого сен жан талашып, оңолгонго, көп жакшы иштерди кылганга шашыл деген мааниде. Мына караң бул. Ислам динде мындай башкача көз караш менен карабаңыз сиз. Адам ойлошу мүмкүн мындай кылып. Бул имамдар, же алымдар, же молдолор мындай деп айта берет дегендечи. Жок. Бул Куран айтылып атат. Биз шүгүр кылышыбыз керек. Алхамдулилла алымдарыбызга пайгамбарыбыздан бери ушу күнгө чейин алхамдулилла уланып келатат. Элге жеткирилип келатат. Ар доорда, ар элде, ар кандай абалдарга бардыгына карап туруп. Ошон үчүн турганда мынаны унутпайлы, бул чоң сабак. Негизги сабак. Ошон үчүн баягы даярдануу сезими биздеги бар нерсе. Бул жака даярданат. Ибни Умар разияллаху анхума. Хазрет Умардын баласы бар да. Аты Абдулла. Ибни Умар деп коет. Себептен Абдулладай башка сахабалар да көп да. Ибни Умар деп коет. Радияллаху анхума. Өтө күчтүү сахаба болгон. Пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткаруу боюнча бекем жөнөкөй адаттарынан бери таштабай, бул боюнча машаалла ислам дүйнөсүндө өтө белгилүү биринчи сапта турган кишилер да. Бул киши айтат: Атайту наби саллаллаху алейхи ва саллям аширу ашара. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга биз кирдик дейт. 10 киши болчук дейт. 10-оңуз. 10-онун 10-чусу мен элем дейт. Пайгамбарыбызга киришти. Ва кала ражул минал ансар, ансарлардан бирөө пайгамбарыбызга суроо берди дейт. Я Расулаллах, ман акиясун нас, ва ман ахзамун нас. О Аллахтын элчиси, адамдардын эң акылдуусу ким? Эң эстүүсү ким? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жооп берди. Актарухум зикран лил маут ва актарухум истидадан лил маут. Ким өлүмдү көп эстесе,
Kim ölümgө көбүрөөк даярдык кылса, мына ошолор улаикал акияс, эң акылдуулар ушулар деди. Ана. Дахабу би шарафат дуния ва караматил ахира. Алар дүниөнүн дагы шарапын, достоинствын алып кетти, ахиреттин сыйын дагы алып кетти дейт. Адамдардын эң акылдуусу деген суроо ташталды. Ушунча адамдар турат, эң акылдуу ким дегенде. Ким деди? Ким өлүмдү көп эстеген жана өлүмгө көп даярдык көргөн. Өлүмдү көп эстеген адам күнөөнү азайтат. Кайдыгерлик, бейкапарлык, наадандык уйкудан турат. Мээнеттин, тырышчактыктын, фарыздарды аткаргандын сабына турат. Өлүмдү көп эстеген адам башкага зулумдук кылбайт уже. Корко баштайт ал. Кийинки жума кетесин десе, бүгүн бирөөгө зулумдук кылабы, бирөөнүн бир нерсесин тартып алабы? Же күнөө кылып алайын деп айтабы. Кийинки жума кетесин деп койсо. Өзүнүкүн бери бериши мүмкүн, бирок бирөөнүкүн албайт ал. Зулумдукка сабыр кылып коюшу мүмкүн, бирок бирөөгө зулумдук кылбайт. Өлүмдү көп эстеген адам. Дайыма айтып жүрөбүз, өлүмдү көп эстеген адамга өлүм тез келбейт. Коркпой эле койгула. Эрте келбейт да. Өлүмдү көп эстеген адамга өлүм убактысынан эрте эле келип алып, андай жок. Кечигип дагы келбейт, эрте дагы келбейт. Өлүм кечигип дагы келбейт, эрте дагы келбейт. Адашып дагы келип албайт. Өлүмдү эстегенденчи буга эч кандай байланышы жок. Сен эстесең, эстебесең деле келет баары бир. Ушунча сөз болуп калды, айтып калайын. Эстесең деле, эстебесең деле келет. Эстеген утат, эстебеген утулат. Сен жакшы мындайда, бул сага жакса деле, жакпаса деле келет баары бир. Сенин каалаганыңа, каалабаганыңа карабайт бул. Бул чечим барго, чечилген. Бул жөндөчү качан өлүп калам деп ойлоно берген кереги жок анын. Алла канча өмүр берсе, ошону точно жашайсың. Качан жазган болсо, бүт 8 миллиард сени сактап кала албайт. Эч ким сени сактап кала албайт. Ошон үчүн ал боюнча көп эле кыжалат болгон кереги жок. Өлүмдү эстөө деди. Экинчиси, өлүмгө даярдык көрүү деди. Кантип даярданасыз? Кантип даярданасыз? Аллага болгон ишенимди бекемдеңиз. Аллага болгон ишенимди сизди жараткан, каш, чач, кирпиктен бери бардыгын берген, ошо улуу Алла Таалага болгон ишенимди жаратуучу экени, ибадатка лайыктуу экенине, Алладан Алла гана лайыктуу экенин жүрөктөн ушуга бекемдең. Ага эч бир нерсени теңдебең. Аны бар, бир, жалгыз, бардык айыптан таза, жаралганга совсем окшош эмес. Амалыңызды оңдоңуз. Мүнөзүңүздү чырайлуу кылыңыз. Ихластан кемчилдик кетирбеңиз. Риякөрлүккө, кожо көрсүнгө, эки жүздүүлүккө жок. Калыс Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ушул нерсе, алхамдулилла, жүрөктү таза тутканга, дене мүчөлөрдү таза тутканга, ушу менен биз даярданабыз. Бирөөнүн акысын жебей даярданабыз.
Біреудің ақысына кірбей даярданамыз. Құран менен дос болып, телевизде дайыма зикір, жүрегімізде дайыма шүгір, даярданамыз. Пайғамбар сүннетінен атқарып, күнәлерден сақтанып, өзімізді алып қашамыз күнәден. Қашыш керек, қадимкідей қашыш керек күнәден. Егерде бізде бар болса, аны жашаудан жоқ қылыш керек. Бізден кетіріш керек. Мұна ушинтип даярдық болады. Ибн Умар разияллаху анху осы сөзді айтқан мына. Табаранидің риwayatында келеді. Улуу сөз айтты. Пайғамбарымыз бір сөз менен айтып қойдыға. Акстарухум зикран лил маут ва актархум истидадан лил маут. Бұл жөнөкөй инсандын сөзі емес бұл. Адамзаттың ең ақылдысының сөзі. Адамзаттың ең ақылдысы Мұхаммаду Расулулла. Суроо беріліп атат. Адамзаттың ең ақылдысы кім деп? Пайғамбарымыз айтып атат. Өлімді көп естеген, өлімге көп даярдық көрген. Ушылар ең ақылдылар. Дүниенің дағы шарапатын алып кетті. Дүниенің шарапатын. Честь, достоинство, шарапат деген шындай дейді. Ақыреттің сый урматын алып кетті дейді мына. Ушылар алып кетті дейді. Шөнше туғандар, бұндан қачып құтылу мүмкін емес. Құранда Алла Тағала айтып қойған. Иннал маута аллазина тафирруна минху фа иннаху мулақикум. Сіздер баяғы айтылған өлімден қашып жүресіңдер ғой дейді. Қашқанда өзі ақылға мындай сөйті, қаштың, өлім арқаңнан қуып келатады депші. Жоқ, алдыңан шығып қармайды дейді. Қаяққа қашсаң алдыңан шығады дейді. Қашқанның пайдасы жоқ екен. Алла айтып қойды мұны. Тафирруна мин. Қашасыңар ғой дейді. Иннал маут аллази. Ошо өлімден сендер қашасыңар ғой дейді. Тафирруна мин. Фа иннаху мулақикум. Ал алдыңардан жолығады сіздерге дейді. Артыңардан қуып бара тұрған ешкім жоқ дейді. Қайыққа қашып барып жетсең, алдыңан ассаламу алейкум дейді. Асманға шығып кетсең дағы, Алла үшін жаратып қойғанда ал. Ошынша анан көрек, өлім мен жашауын Алла жаратып қойып тұр, ырысқын Алла Тағала бөліп қойып тұр. Бөтті. Бұл жақтан оңолғанға Құран берді бәрін. Түшінейін десең пайғамбарымызды жіберді. Оңой мәселе қылды да әрекет. Демек, алдына ала даярдану. Құранда Алла Субханаху ва Тағала мындай дейді. Я айюхаллазина аману тақуллах вал тандур нафсум ма қаддамат лиғад. Иман келтіргендер, Алладан қорқыла. Жана әрбір инсан, жан, ертеге, қиямат күнгі, емнені жіберді ошоны қарасын дейді. Ақыретке біз нені жібердік? Бір нәрсені айтып қойайын, туғандар. Адам баласының күн сайын қылған жақшы жаман іші ақыретке жіберіліп тұрады. Жөнөтіліп тұрады. Бұл жақтан жақшы жаман іш қыласын, кетті. Ақыретке кетті. Сені күтіп алады. Бұл дүниеменен қошташқаннан кейін, оша қылған жақшы жаман ішін кітеп түрінде саңа беріледі. Алла Құранда айтады: "Иқра китабак кафа би нафсика al-yawm alayka hasiba." Оқу кітебіңді. Қайсы кітепті оқисың? Өзіңдің кітебіңді оқу. Біреудің кітебін не қыласың сен оқығанға? Иқра китабак, өзіңдің кітебіңді оқу дейді. Өзіңдікін әрбір адам өзінің кітебін оқиды. Кафа би нафсика al-yawm alayka hasiba, саңа бүгін есептегенге өзің жетіштісің. Bir оқып таныштағы айтшы. Шыны қылдың мұ же қылған емессің айтасың. Шыны ғадыл ақира, ертеңгі күн, ақиқат. Алла Тағала Субхану ва Тағала Құр'анда айтады:
вальтандыр нафсум ма қаддамат лиғад. Емне жіберді ақиретке, ушуну қарасын дейді. Жақшылық жіберіп атқан болса, нұр үстіне нұр. Егерде ақиретіне күн сайын бұл дүниеде тұрып алып, жамандықты жіберіп атқан болса, зұлымдықты, жалғанды, арамқорлықты, уятсыздықты, әділетсіздікті, райымсыздықты жіберіп атқан болса, күтіп аласың. Бұл маңа тиешелі, сізге тиешелі, әрбірімізге тиешелі. Өтелі шулың болып кетпейлі. Алладан қашпай қарасын. Жер ошоныкі, асман ошоныкі. Ла иляха иллаллах. Демек, өлгөндөн кийин кемне жөнөткөнүн. Ушуну айтып коет тугандар. Ахиретке жиберүү. Ахиретке жиберүү. Бир риваятта келет, адам жаны чыгайын деп калганда, жакын тугандары жақындарын чакырат экен. Келгиле, атаң өлөйүн деп атат. Жаны чыгайын деп атат. Балаң, бир тууганың мынандай болоюн деп атат. Туугандар телефон менен дос, тааныш, кошуна, колоң, тууган урук, бир тууган чакырыла. Эмне болуп атат буякта? Тегеректеп келип калат экен туугандар. Ошого мына жан бере турган адамга периштелер да келип калат экен, бир жамааты. Бұл жақтан адамдардың жамааты, бұл жақтан періштелердің жамааты. Өліктің өлейінде атқан өлелек азыр. Ошоның тегерегінде тұршат дейді. Жаны шығарек болмасты. Туған ұруқтар айтады екен да, мада аққара дейді. Өз ара сөз болып қалады. Жан шығарек, 1-2 күнден бері жатады. Не таштап кетті бұл дүниеге? Кеп. Қанша байлығы, қанша үйі, қанша машинесі. Қайсы баласын жайлады, қайсы бала қызын тұрмышқа берді, жайғаштырды, не қылды, тигіндей қылды. Яқта қанша не бәлесі қалды. Бұларға қызықтар ұшы екен де. Періштелерін жамаат айтты екен, маза қаддама. Алдына емне жіберді екен дейді, ақиреткеші. Бұлар арттыға емне таштады екен дейді, дүниеге. Періштелер алдыға емнені жіберді екен дейді. Мада аққара, мада қаддама дейді. Ештеке алып кетпейбиз. Ушул жерден ахиретке не жибердиңиз сиз? Аяққа ақша жөнөтө албайсыздар. СМС кыласызбы тияка? Жейин банк бар аяқта. Мына бияқта жөнөттүңүз. Бияк не жөнөттүңүз аяқта? Амал жөнөтөсүз, башка эчтеке жөнөтө албайсыз. Денеңизден чыккан амал ушул кетет. Бир адилеттүү сөз айтсаңыз, ушу кетти. Бир зулумдук сөзүн чечим чыгарсаңыз, кетти ушул. Ушулардын баардыгы кылган амалдар күнүмдүгү күнүмсүз кетип турат. Бир күндө 2 жолу отправка болот. 2 жолу. Багымдатта, макулу, экинчиси асырда. Мына билбейм, ана Дордойдо карго канча жолу кетет Казакстанга? Бирок мына жактагы 2 жолу кетет. Амалдыгы канча жолу кетет экен? 2 жолу кетет. 2 жолу кетет. Кылган амалдардын баары кетти. Анан бир жумада бир жолу дагы общий планы кетет. Барды кетет. Анан годовой дегени дагы бар. Бир жылда бир жолу кете турганы бар. Топтолуп. Булар эмне үчүн ушунчалык даярдык көрүлүп атат? Эмне үчүн ушунчалык даярдык? Эртең кыямат күнү адам оң жак сол жака эме кыла албайт. Ошондо да ушунчаларды көрүп туруп дагы эме кылып өткөндө, кайтарып өткөндө, жок деп өткөндө адамдын денеси күбөлүк өтөт экен. Сан сүйлөйт деп келет. Тилге мөөр басылат дейт. Кол сүйлөйт дейт. Алла Таала тил берет буларга, сүйлө дейт.
Мынандай күндөр алдыбызда күтүп турат. Ошон үчүн мына азыр алхамдулилля Алла Тааланын жардамы менен, жакшы адамдардын патасы менен, сиздердин дуаңыздар менен сабагыбыз ахиретке ишенүү. Ахиретте маселелер кандай? Имандын 6 фарызы бар, бирөөсү ахиретке ишенүү. Тугандар, бунун бардыгы акыйкат. Не дейтем? Фал-истидад лил-ахира ахамму ва аужаб. Ахиретке даярдануу эң маанилүү иш. Эң милдеттүү иш. Далика бил амали салиха. Кантип даярданаса, жакшы амал кыл, болду. Сенен суранарыбыз дыйканчысыңбы, саясатчысыңбы, мансаптасыңбы, төөн үстүндөсүңбү же жердесиңби, эркексиңби, аялсыңбы, үйдөсүңбү, көчөдөсүңбү, больницадасыңбы, мечиттесиңби, базардасыңбы, айырмасы жок. Амалыңды оңдо деп эле айтат, бүттү. Жакшы амал кыл дейт. Жакшы амал кыл дейт. Вал ахвалу садика, чын сөздөрдү сүйлө дейт. Ва нияту таййиба, ниетиңи дайыма таза кыл. Алла Таала эртеге пендегече өзүнүн сыйлыктарын бере баштаганда ниеттен баштайт экен. Неден баштайт экен? Ниеттен. Пендем ниетиң кандай эле? Ниеттен башталат. Хадисте келет, балким мындай деп айтсак болот. Ниетке гана берет Алла Таала. Ниетке жараша гана берет, башкасын бербейт. Ошон үчүн күн сайын таң аттырганда ниетибизди тазалайлы. Ниетибизди түздөйлү. Ниетибизди оңдойлу. Күн сайын кандай гана жакшы иш кылсак дагы ниетибизди оңдойлу. Кандай гана жаман ишти таштасак дагы ниетибизди оңдойлу. Ахиретке даярдануу жакшы амал, чын сөздөр менен, таза ниеттер менен, вал ахлакул хасана, чырайлуу мүнөздөр менен, чырайлуу кулк мүнөздөр менен, мүнөзүбүздү оңдогонго аракет кылышыбыз керек экен. Мүнөзүбүздү. Ар бирибизде мүнөз бар, характер бар. Бирок пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам чырайлуу кулк мүнөздүн имамы. Дүйнөгө келген пайгамбарыбыз өзү айткан: "Иннама буисту ли утаммима макаримал ахлак." Мен дүйнөгө жиберилгенимдин максаты кереметтүү кулк мүнөздөрдү толукташ үчүн дейт. Макарим, ахлак. Макарим, кереметтүү ахлак кулк мүнөздөрдү. Адамзаттын эң улуу кулк мүнөздүн туусунун чокусунда угуп Мухаммад Расулулла. Пайгамбарыбыздан дагы жогорку мүнөздүү киши болгон эмес тарыхта, болбойт дагы. Алла Таала Кур'анда өзү пайгамбарыбызды мактап атат. Иннака ла'ала хулуқин азим. Сен улуу кулк мүнөздүн үстүндөсүн деп койду. Пайгамбарыбызды. Пайгамбарыбыз өзү айтып атат. Кереметтүү кулк мүнөздү толукташ үчүн келдим деп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылып үйрөттү. Мындай деди, карап туруңуз. Бизге, сиздерге үйрөтүп атат. Аллахумма хдини ли ахсанил ахлак. Ла яхди ли ахсаниха илля анта. Я Аллах, мени эң кереметтүү кулк мүнөзгө жолдогун. Сенен башка эч ким жолдой албайт. Мындайча айтканда, я Алла, мага эң кереметтүү кулк мүнөз бергин. Алладан сурашыбыз керек экен. Жакшы мүнөздү туугандар, биз Алладан сурашыбыз керек экен. Алладан башка жакшы мүнөздү эч ким бере албайт. Атаң да бере албайт, имамың да бере албайт, Меккенин имамы дагы, бүткүл дүйнө. Кулк мүнөздү Алла берет. Алладан башка эч ким бере албайт, пайгамбарыбыз айтып атат. Кереметтүү кулк мүнөзгө жолдомо сурайлы. Не сурайлы? Жолдомо сурайлы. Алла Таала бизге кереметтүү кулк мүнөзгө жолдосун бизди. Амин. Баарыбызды. Эң жакындарыбыз ата энебиз.
үй бүлө бала чакабыз, бир туугандарыбыз, элибиз. Алла Тааладан сурайлы, кереметтүү кулк мүнөздү сурайлы. Нени сурайлы? Кереметтүү кулк мүнөз. Аллахумма хдини ли ахсанил ахлaq. Эң чырайлуу мүнөзгө, мүнөздөмө, эң чырайлуу мүнөз. Ла яхди ли ахсаниха илля анта. Сенен башка эч ким буга мүнөз бизди жолдой албайт дейт. Жаман мүнөздөн пана тилеш керек экен. Жаман кыял жоруктан, жаман пейилден, жаман мүнөздөн Алла бизди сакта деп сурашыбыз керек экен. Пайгамбар сураган: "Васриф анни сайиаха, ла ясрифу анни сайиаха илля анта." Менден жаман мүнөздү алып ташта деген. Пайгамбарыбызда жаман мүнөз жок го. Эмне үчүн айтып атат десе, сизге бизге үйрөтүш үчүн. Үммөт сизге бизге сабак бериш үчүн. Жаман мүнөздү алып ташта. Жаман мүнөздү сенден башка эч ким алып таштай албайт бизден. Сизден менен жаман мүнөздү, жаман пейилди Алладан башка эч ким ала албайт. Кимдин жаман мүнөзүн көрсөңүз, аны сиз ала албайсыз. Эстетип, эскертүү берип коюшуңуз мүмкүн. Аны Алла алат. Мына хадисте пайгамбарыбыз дуа менен үммөткө жолдомо берип атат. Жашасаңар жакшы кулк мүнөз менен жашагыла. Мамиле кылсаңар жакшы кулк мүнөз менен мамиле кылгыла. Үй бүлө бала чака менен жашасаңар жакшы кулк мүнөз менен жашагыла. Чөйрөдөгү, коомчулуктагы турмушуңарды жакшы кулк мүнөз менен өткөргүлө. Пайгамбарыбыз өзү айткан: Хойрукум ли ахли. Силердин эң жакшыңарды айтайынбы? Үй бүлө бала чакаңарга жакшыңар. Акмалу муъминина имана. Мусулмандар, имандуулардын эң иманы толуктар кимсе? Ахсанухум хулукан. Кимдин кулк мүнөзү чырайлуу болсо, ошонун иманы толук деген. Кимдин мүнөзү жакшы болсо, кулк мүнөзү жакшы болсо, иманы толук деп атат. Кулк мүнөз, сабырдуулук бул кулк мүнөз. Батырлык, берешендүүлүк бул кулк мүнөз. Адилеттүүлүк бул кулк мүнөз. Кечиримдүүлүк, тазалык бул кулк мүнөз. Кишпейилдик бул кулк мүнөз. Жөнөкөй эмес туугандар. Мына ошон үчүн айтып атат, ахиретке даярдануу эмне менен экен? Мына кулк мүнөз. Сабагыбыздын башынан аягына айтып атабыз. Ахиретке даярдануу. Жакшы амалдар менен, чын, туура сөздөр менен, таза ниеттер менен, кереметтүү кулк мүнөздөр менен ахиретке даярдануу. Ва ихлас лиллахи таала фи залик. Ушул бардык айтылган нерселерде калыс Алланын ыраазычылыгын ниет кылайлы, максат кылайлы, ушунун аты ихлас дейт. Эмне үчүн жакшы мүнөз менен мүнөздүү болуп атасыз? Элге жагайын деппи? Аллага жагайын деп. Берешендүүлүгүңүз, кичпейилдүүлүгүңүз, кечиримдүүлүгүңүз, кеңпейилдигиңиз кимге? Элден упай топтойын деппи? Эл мактасынбы? Эл мактаса канча мактайт? Алла мактасын. Ушуну амалыбызды оңдоп атабыз. Куран окуп атабыз, зикир кылып атабыз, дуа кылып атабыз, садака берип атабыз, зекет берип атабыз, орозо кармап атабыз, ажылыкка барып атабыз, умра кылып атабыз, илим алып атабыз, даватка чыгып атабыз, мечитке келип атабыз, дарат алып атабыз, базарда өзүбүздү жакшы алып жүрүп атабыз, эч кимди алдабай атабыз. Ким үчүн? Эл мактасынбы? Адамдар мактасынбы? Ушулар бизди таңаз аласынбы? Же жылдыз болуш үчүнбү? Бир тараптан Алла үчүн, Алланын ыраазы үчүн. Ниетибизди оңдогонубуз да Алла үчүн, мүнөзүбүздү оңдогон да Алла үчүн, амалыбызды оңдогон да Алла үчүн, сөзүбүздү оңдогон да Алла үчүн, өзүбүздү оңдогон да Алла үчүн. Ушундай болсо, мына ахиретке даярдануу дейт. Ушунун аты ахиретке даярдануу. Вакыт болдубу? Азанбы? Азан болуп калдыбы?
Meyli. Assalamu alaikum ustaz. Доставкада курьер болып иштегендерге электрондук сигарет заказ берип калса, аны жеткирип берсек, бизге акчабыз адалбы? Адал, бирок макру болуп калат да. Мүмкүн болсо будан деле сактанган жакшы да. Менде бир маселе ustaz. Байкеме бир тууган байкеме участкомдун жарымын берген. $21,000. Акчасын 3 бөлүп бермек. Биринчиси 13,000 берген, экинчисин 5,000 бермек. Убактысынан 2 ай өтүп кетти. Берсеңер жакшы болот эле деп сурасам, азыр бергидей шарт жок деп, кредит алып берем деп, банктан алып берип атат. Ошого мен себепчи болуп калдымбы? Же участокту бөлөккө сатып акчасын кайтарсам, убада туугандык мамиле не болот? Квартирада турушат. Алланы нааразы кылып албаймынбы? Кичине кое турсаңыз болмо, кредит алдырбай элечи. Кредит алгандан кийин анда төлөш керек, анын проценти бар. Процентинга кантип төлөйт эми Кудай билет, бирок кредит алып ошо процентке алганы өзү арамдагы кыйналып калат. Ошого сиз да себепчи болуп каласыз. Тем более бир тууганыңыз экен, $13,000 берген болсо, кичине сабыр кылып турсаңыз, Кудай кааласа, калганын деле берер. Чогуу иштешип, жардамдашып, бир тууган болгондон кийин. Же болсо такыр мүмкүнчүлүк болбой атса, участканы башкага сатып деле жакшынакай маселени четсе болот. Кредит албай элечи. Анан бир мүмкүнчүлүк болгондо жер аларсыңар. Бирок мына процентке акча алгандан этияттанган жакшы. Бунун бүгүн пайдасы болгон менен эртеге түндөсү уйку жок, күндүзү көчөдө жок болуп каласың да. Дагы бир суроом. Тойлордо дос балдар эттин баасына бычып акча чогултабыз. Мен бир өзбек устаздын ушул тууралуу айтканын көрүп калдым. Акчанын баркы кетип, эт кымбаттаган сайын акча кошулат дейби, ошол туура эмес, деди. Балдарга айттым, толук түшүндүрө алган жокмун. Каршыда чыгышты. Ошону шариятка кара чогултканы десем, шариятка карап чогултайлы десем, кандай кылсак болот, устаз? Билип туруп айтпасаң, Аллахка барганда эмне деп жооп берем? Мындай туугандар, акыркы күндө мынандай болуп калып атат да. Сиз биринчи бирөөгө кандайдыр сизден акча чыгып атканда, ошону чечип алыңыз да. Бул карызбы же жардамбы? Бирөөнүн жамандыгына барып калдыңыз, 5,000 сом алып бардыңыз. Ушул бергениңиз, ошого как карыз катары берип атасызбы же жардам катарыбы? Бизде азыр кичине мындай ойлоп атканда, ушундай сезим пайда болуп атат. Ушу бир берген, бул мага кайтарып берет депчи. Анда бул карыз маселеси болот. А эгерде мен берем, мага кайтарып береби, бербейби, мен аны таануулап, же болсо капа болуп, андайым жок мен. Жүрөгүмдө эле жардам катары берип койдум, бүттү. Ал мен күтпөйм, ал мени кайра кайтарып берет, мага да бир ушундай бир кажет болгон учурда депчи. Ошондой эле достор дагы, мисалы, чогултушуп, бирөөгө бир ушул умрага барып келсин деп коет экен, же машина алып алсын дейт экен. Азыркы баягы жаман сөз менен айтканда черный касса дегендей. Ошол өзү кандай, ошонун шарияттагы деңгээли кандай чечип алышыбыз керек. Эгерде карыз болуп, ошо көбүнчө эми карыз, бул мага кайтарып берет деп атпайсыңбы? 5 айдан кийин мага кайтарып берет. Анда карыздын өкүмү болот бул. Же болсо 1 жылдан кийин кайтарып берет. Бул карыздын өкүмү болот. Жардам бул таптакыр бөлөк нерсе туган. Ошон үчүн сизден чыгып аткан акчаны биринчи сиз ниет кылыңыз, Алланын ыраазычылыгы үчүн, экинчи багытын дайындап алыңыз. Бунун багыты кандай? Карызбы же болбосо садакабы, жардамбы? Ошону ачык эле айтып коюңуз. Эчтемесеңиз, досум, мына сага мен карыз берип атам. 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин мага кайтарып бересиң деп элечи. Белек болсо белек, садака болсо садака, ачык эле айтыпчы.
Ана мынандай азыркындай кылып жардам берип, анан инфляция болуп кетет. Ошон үчүн этке бычып коелу дегени бар, алтынга бычып коелу дегени бар. Жок туугандар, андай эгерде карыз маселеси боло турган болсо, анда сиз башынан эле чечишип алышыңыз керек. Анда ушул баада мына азыр эт мынанча болуп атат, этке эле айтып коюңуз анда. Кийин мага эт бересиз деппи? Анда азыр эт бериңиз анда. Кандай болгон чакта дагы мына нерсени ортодо жакшы чечиш керек. Амин. Субханак Аллахумма бихамдик нашаду ан ла илаха илля анта настагфирука ва натубу илейк.